Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер мигранттарды ажалга айдаган редут. Орусиядагы жаңы коркунуч. Орусиянын коргоо министрлиги көзөмөлдөгөн Редут менчик аскердик компаниясы мигранттарды Украинадагы согушка тартуу үчүн көбүнесе Telegram каналдар аркылуу жарнамасын жайылтууда. Ошондой эле абак жайлардан катарын толуктоого аракеттенип жатканы айтылып жатат. Буга чейин Азаттык Вагнерге азгырылып, согушта окко учкан бир нече кыргызстандык жарандын тизмесин аныктаган. Британиянын аскердик чалгын кызматы өткөн айда Орусияда негизделген Вагнер жалданма аскерлер тобунун ордун эми Редут деп аталган жеке аскердик компания ээлей баштаганын билдирген. Чалгынчылардын маалыматында бул жалданма топту Орусиянын башкы штабынын чалгын башкармалыгы көзөмөлдөйт жана каржылайт. BBC буга чейин Редут ыктыярчылар деген шылтоо менен жалданма адамдарды, анын арасында Вагнердин мурдагы кызматкерлерин азгыруу менен алектенип жатканын жазган. Редуттун катарында 7000 адам кызмат кылары. Алар Украинанын Донецк, Харьков, Киев жана Луганск облустарындагы кол салууларга катышканы. Орусиянын коргоо министрлигинин аскерлеринин катарын толуктоо үчүн пайдаланылган көптөгөн жеке аскердик компаниялардын жана ыктыярчы топтордун бири экени кабарланган. Мындай маалыматтарга уда социалдык тармактарда, Telegram каналдарда ЧВК Редут мигранттарды Украинадагы согушка тартуу үчүн 230 000 айлык жана кошумча сыйлык УАда кылган жарнамаларын жайылтууда. Анда атайын аскердик операцияга Орусия согушту ушундай атайт: офицерлер, прапорщик, катардагы жоокерлер, танкисттер, көзгө атарлар, чалгынчы, медиктер баштаган бир катар кесиптин ээлери талап кылынары жазылган. Мындан сырткары айдоочулар менен бирге башка адистер дагы жетишсиз экени белгиленген. Эгер атайын адистиги жана тажрыйбасы жок, бирок каалоосу күч болсо, бардыгына үйрөтүп алабыз деп жазылган жарнамада. Негизги талап: согушка бара турган адам 19 жаштан 60 жашка чейин болушу керек. ВИЧ жана гепатит менен мурда кийин ооругандар алынбай турганы белгиленген. Мындан мурдараак Редуттун жарнамасында компанияга 25 жаштан 45 жашка чейинкилер кабыл алынары жазылган болчу. Азаттык ошондой эле жарнамалардын биринде көрсөтүлгөн номурга чалып, Редут кимдерди кандай шартта алып жатканын тактаганга аракет кылды. Бизге жооп берген адам Редуттун өкүлү экенин ырастап, согушка эркектерди гана алып жатканын айтты. Ал келишим Орусиянын Украина менен чектеш аймагы Белгороддо түзүлөрүн, аскер билети барлар паспортун алып Белгород шаарына келиши керектигин белгиледи. Кайсыл өлкөнүн жараны экени келишим түзүүгө таасирин тийгизбей турганын да айтты. Ооба, кабыл алып жатабыз, келе бергиле. Келишим түзүү үчүн Белгородко келишиңиз керек. Паспорт менен кошо аскер билетин ала келиңиз. Эгер аскер билети жок болсо, паспорт жетиштүү. Москвадан ласточка поезди менен 5-6 саат Белгородко жетесиз. Келгенде ушул номерге чаласыз. Эгер буга чейин гепатит менен оорубасаңыз, коркпой келе бериңиз. Бул жактан дагы анализ тапшырасыз. Келишим 6 айга түзүлөт. Айлык 230 рубль сыйакы каралган, деди телефондун ары жагындагы адам. Буга чейин важный история басылмасы Орусиянын коргоо министрлиги көзөмөлдөгөн Редут менчик аскердик компаниясы Украинадагы согушка аялдарды жалдап жатканын Борс батальонунун мисалында жазган. Журналисттер кыз-келиндерди чакырган жарнамаларды социалдык тармактардан тапкан. Маалыматка караганда аларга жарым жылга 220 000 рубль айлык менен келишим сунушталган. Жарадар болсо 3 миллион, каза тапса жакындарына 5 миллион рубль убада кылынат. Борс батальонуна жалдангандардын бири журналисттерге айтып бергендей, анын курамында аялдардан көзгө атарлары менен дрондордун операторлорунан турган отряд түзүү каралууда. Программанын 2 катышуучусу батальондо даярдык көрүп жатканын бышыкташкан.
Орусиянын Сургут шаарында жашап эмгектенген кыргызстандык согушка чакырган мындай жарнамалар ар бир үйлөрдүн подъездерине мигранттар көп жүргөн жайларда ээленип жатканын билдирди. Азаттыктын маектеши белгилүү себептерден улам атын атабоону суранды. Мигранттарды каттаган расмий медициналык кароодон өткөн жерлерде ай сайын мигранттар патент ала турган жерлерге тажик, өзбек тилдеринде согушка чак. Умбем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Кырган кагаздарды илип койгон. Кыргыз тилинде жазылганын көрө албадым. Ал жерге аскер комиссариаттарынын бир өкүлүнө кабинет ачып берип коюшуптур. Электр энергиясы үчүн келген квитанциялардын артында да согушка чакырган жарнамалар бар. Эгер патриот болсоң аскер комиссариатына кел. Акчалай сыйакы бар. Үй бүлөңдүн бакубаттуулугу үчүн, ден соолугуңа кепилдик алуу үчүн дегендей сонун сөздөрдү жазып койгон. Бул адам айтып жаткан жарнамада медициналык билими бар аялдарды кызмат өтөөгө чакырып, келишимдин мөөнөтү 1 жыл экени көрсөтүлгөн. Ал эми согушта ар бир суткадагы активдүү аракет үчүн 8000 рубль, чопкутталган техника, учкучсуз учакты жок кылган үчүн 50 миңден 100 миң рубльга чейин, учакчы Химарсты жок кылгандарга 300 миң рубль, Леопард Абрамс танкаларын жок кылган үчүн 500 миң рубль, бул техникаларды жок кылбай туруп, бүтүн бойдон тартып алгандарга 1 миллион рубль сыйакы айлыкка кошулуп берилери жазылган. Орусиянын жаза өтөөчү жайларында отурган кыргызстандыктарды мурда Вагнер компаниясы Украинадагы согушка азгырып келгени белгилүү. Азаттык урушта кеминде 10дон ашуун кыргызстандык набыт болгонун тактаган. Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин жана анын командирлеринин бири Дмитрий Уткин 23 августта Тверь облусунда учак кулаганда каза болгондон кийин түрмөгө Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү келип согушка барууга үндөп, каалоочулардын тизмесин алып кетип жатканы айтылган. Азаттыктын колуна тийген кыргызстандык кыздын абактан жакындарына жазган катында дагы бул тууралуу белгиленген. Эркин Европа азаттык радиосунун орус кызматы жана Настоящее времянын иликтөөчүсү Система долбоору 2023 жылдан тартып жеке менчик Редут компаниясынын бир нече отряды Орусиянын абактарынан соттолгондорду жалдай баштаганын аныктаган. Ачык булактардан жана соттолгондордун жакындарынан алынган маалыматтарга таянып, 30дан ашуун соттолуучу Редуттун катарында согушуп жүргөнү белгилүү болгон. Руссия фонду Редуттун катарында жүргөн соттолуучулардын саны 1000ден ашып кетиши ыктымал экенин жазган. Аларды Орусия боюнча Белгороддон Владивостокко чейин тергөө абактарынан азгырып жатат деп жазган. Азырынча Редуттун катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар бар жогу белгисиз. Ал ортодо мигранттарга укуктук жардам көрсөтүп келаткан юрист Мерлан Токтобеков Вагнердин ордун баскан Редут согушка абактыларды тартып, өзгөчө орус жарандыгын алган мигранттарга басым жасап жатканы тууралуу маалыматтар бар экенине токтолду. Редут деген мурда эле бар болчу. Булар Сирияда согушкан. Пригожин өлгөндөн кийин согушту жүргүзүү Редутка берилбедиби? Азыр абактарда ушундай компания соттолгондорду алып жатыптыр. Редуттан кишилер келип эле Вагнерди кылып мажбурлап жатат деген маалымат келип жатат. Коргоо министрлиги менен Пригожин кичине тирешип, курал жарак бербей жатат деп айтчу эмес беле. Азыр Редут министрликтин бардык ресурсун пайдаланып жатыптыр. Негизинен мигранттар менен иштеп жатат. Орус полициясы мечиттерге барып, жума намаздардан кийин кармап жатпайбы? Азыр орус жарандыгын алган мурдагы мигранттарга басым жасап мажбурлап жатыптыр. Согушка барбагандарга армияны дискредитация кылды деп кылмыш ишин козгоптур. 7 кишиге ушундай иш козголгонун уктум.
Өткөн аптада Орусиянын Сургут шаарынын администрациясынын телеграм каналы 41 жаштагы Мирлан Атабаев аттуу теги кыргызстандык аскер Украинадагы согушта каза болгону жөнүндө кабар жарыялады. Анда Бишкекте туулуп өскөн Атабаев үй бүлөсү менен Орусиянын Сургут шаарына келип, электр монтаждоочу болуп иштегени айтылат. Ал 2023-жылы Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, согушка кеткен. Маалыматка ылайык, ушул жылдын октябрь айында каза болуп, 2-ноябрда Кемин районунда жерге берилген. Артында аялы жана бир уул, бир кызы калды. Сургуттагы кыргызстандыктардын айтымында Мирлан Атабаев Орусиянын жарандыгын алган. Августта Орусиянын абагында отурган жеринен Вагнер жеке аскердик компаниясы менен келишим түзүп, Украинанын согуш таласына жөнөп кеткен кыргызстандыктардын бири Бекназар Бөрөгул уулу камакка алынган. 30 августта Кыргызстандык жогорку соту Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон Аскар Кубанычбек уулуна карата райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишти кайра кароого жөнөттү. 24 февралда Орусия Украинага басып кирген, согуш миңдеген адамдын өмүрүн алып, миллиондогон адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Кыргызстан Украина Орусия маселесинде бейтарап экенин согуш башталгандан бери айтып келет. Кыргызстандын мыйзамына ылайык чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылыштарга жана аскердик аракеттерге катышкан кыргыз жарандары 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Булак Азаттык.